Бүгүн 5-сентябрь күнгө дүйшөмбү, мына ушул жума урматтуу туугандар сиздер менен ушул улуттук темасында сүйлөшөбүз дегенде улуттук ушундай оюндарыбыз болуп атат. Бул нерсе аябай ушундай бизди кубандырат. Ушул жума боюнча улутка байланышкан, улуттук нерселерге байланышкан бардык жакшы нерселерди сиздерге алып чыгабыз, сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ооба, ошого жараша дагы биз өзүбүздүн конокторубузду дагы азыр тосуп отурабыз. Бизде бүгүн конокто Ак Бата студиясынын жетекчиси Мирзада Калыкова Мурат Асырановна эжекебиз жана ырчы мырзабыз Талантбек уулу Улан. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Улуттук кийимдер менен келипсиздер, биз аябай толкунданып атабыз, сүйүнүп атабыз. Сонун. Келиңиздер, Ак Бата студиясы, сиз жетекчиси болот экенсиз. Эмне деген студия, ичинде эмнелер бар? Максатыңыздар кандай? Ооба. Эң обалы биздин эл журтубуз менен амандашып коелу. Кутман таңыңыздар менен, ардактуу биздин сүйүктүү эл журтубуз. Эми Ак Бата деп аталып калганыбыздын себеби багы жүрөктөн чыккан, өзүңдүн бир көңүлүңдөн чыккан бир мындай айтканда көкүрөктө бир эргүү болду. Себеби биз нукура кыргыздын колоритин чагылдырган улуттук кийимибизди, комузубузду, жандуу үндөрүбүздү ошонун бардыгын аздектеп келген үчүн ушул Ак Бата деген студия түзгөнгө туура келди. Быйыл Кудай буйрса 2010 жылы түзүлгөнбүз. 2012 жылы Кудай буйрса быйыл кете 4 жыл жүзү болуп калды. Эл журтта бир кызмат кылып жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Жакшылыктарда дегендей. Ичинде ырчылар бар. Биздин студиябызда көбүнчө көп багытта иш кылабыз. Эң негизгиси ошол ырчылык. Андан сырткары көпчүлүк элдин жакшылыгында кызмат кылабыз. Жакшылык демекчи биздин унутта калып бара жаткан каада салттарыбызды, үрп адаттарыбызды ошондой эле кыз узатуу болобу, келин алуу болобу, той деген көп эмес бизде. Эми кыргыз эли негизи той болсо анан кийин көдөнүбүз ошол менен толтурат да. Ошол каада салтыбыздын бардыгын эл журтубузга тартуулайлы деп, андан сырткары видео, фото менен алектенебиз. Тойго бардык кызмат бар, биздин Ак Бата студиясында бар да. Андан сырткары жакында эле ушул клип дагы тартып жүрөбүз. Ырчы мырза кыздарыбызга, биздин студиядагы ырчы жигиттерибизге, кыздарыбызга. Сиздерге барсак демек бардыгын табабыз. Бардыгы. Бийчилерибиз да бар. Жакшы. Ошо мектептерде да кружокторду ачып, улуттук унутта калып бараткан бийлерибизди дагы кичинекей наристелерибизден баштап келе жатабыз. Жакшы, эң сонун. Мурат эжеке, бул топко кантип келип калдыңыз? Эми бул топко мен негизи бул Мирзада чоң кызды сыртынан көрүп жүрчүмүн, баалап жүрчүмүн, абдан жакшы алып барат, чоң бир уюштурулган бир жакшы коомдорду дагы жакшы алып барат. Анан ушул бир кыздын аркасы менен жүрүңүз ушул жерге барып бир көрөлүчү, ушундай бир студия бар дегенден барып калып, анан ошо Мирзада экөөбүздүн жылыбыз келишип калды. Анын үстүнөн ошо Мирзадагы жана каада салт деп атпайбы, ошо каада салтта дагы баягы кыз узатуу деген бар, мындайча айтканда тиги келин алуу деген бар. Ошондо дагы мындай улуу муундардын, мисалы үчүн эне тилеги дегендер болот. Ошол эне тилегин дагы айтып, коштоп, баягы илгери кызды узатканда жакшынакай кылып, эне тилегин, жакшынакай жүрөгүнөн тилегин айтып берсе, ошондо ошо барган жеринен баар таап, бактылуу жашаганда, ошону бекем деген ошондой сөздөр менен ата-энеси балдарга ыраазы болуш керек да. Ошондой темада дагы айтып калабыз. Жакшы экен. Улан, сизге да ошондой суроо узаталы. Кантип кошулуп калдыңыз? Биринчиден ассалому алейкум. Баарыңыздарга таңкыман каалайлы. Мен өзү Нарын областынын Актала жергесинде Тоголок молдо атабыздын урпактары болобуз. Ошо Тоголок молдо айылынан 11-классты орто мектепти бүтүп келип, бул жактан Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин көркөм маданият жана билим берүү факультетинде окуп калдык. Ошо чыгармачылык айылдан, мектептен эле башталган. Бул жака келип билим алып, билимибизди өркүндөтүп, андан соң бул жак Мирзада эжекем дагы өзүмдүн эжем болуп кетет. Андан соң ошол чогуу ошол Тоголок молдо айылынан чыккан кулундарбыз. Ошо бул жака келип, анан окууну быйыл буюрса акыркы 4-курста окуп жатабыз. Ошол 3-курсуман бери кошулуп, чогуу эл жер кыдырдык, элдин жакшылык тойлорунда кызмат кылып жүрөбүз.
буюрса жакшы. Элге өзүбүздүн студиябыздын аты Ак Бата. Элге Ак Батабызды беребиз, элдин ак батасын алабыз дегенде. Жакшы ойлоп чыгарттырсыздар Ак Бата деп. Анда азыр эмне кылсак? Бир жадный музыкалык чыгарманы сиздерден биришиңиз сураналы. Анда эмесе биздин улуу атабыз, Оончу атабыз ошо Жумамиле Шералиевдин Сезимдеги издер деген чыгармасын аткарып берди. Бизден айта кетели, ошолордун астында улан дагы ырдайт, мен дагы ырдайм дегендей ырчыларбыз, бирок убактын кичине кыскалыгына байланыштуу үчөөбүз биригип туруп, бир муштундай олтуруп, бир жакшы бир чыгарма аткарып, таңкы каналдын көрүүчүлөрүн бир ойготуп коелу деген тилектебиз. Ойготуп жибериңиздерчи. Уларга урмат көрсөтүп, биздин улуубуз, сулуубуз Радби Асранова эжекебизге бердик кезекте. Келиңиз. Биз баштап берели аны көз. Сарынбайбыз. Сезимге изин калтырар, сендирбей күйүп жаркырар. Себепкер болуп алимге, сүрөтүңүздү тартылар. Сен кутасайы ойлондон, сенди да максаттар чыгар. Барчылар, барчылар, сенди да максат, менде да максат барчылар. Armanda ömür öpmesin, ardakta ömür çökmesin. Ansızlar yaklar kıyamet, aytmasak da ölmesin. Altında yaktın yılda, yanında yaktın öpmesin. Öpmesin, öpmesin, al onun canı baksın, şanın ölçmesin. Kızlar gökte taranıp, yanında bizim arasıp. Yarın gece güzel uğurları, yesin bir küçük bağlalı. Yığıldı olsun kurumuzda, yakşı kırkında ağlalı. Ağlalı, ağlalı, yarın gece küçük yazısı bu vartaralı. Yarın gece gülüp koysun, yarın gece gülüp koysun, yazısı bu vartaralı. Yarın gece gülüp koysun, yarın gece gülüp koysun, yazısı bu vartaralı. Але, баракелди. Азаматсыздар, Жомарт, эң сончама. шаңдуу, эң жагымдуу маанай тартууладыңыздар, биздин көрүүчүлөргө дагы деп биз ишенебиз. Ооба. Сонча болду. Азаматсыздар. Негизи сиздерде ушу бардык кызматтар бар деп атпайсыздарбы? Анан кийин ушул улуттук форма менен, улуттук кийимдер менен барып туруп кызмат көрсөтөсүздөр. Ооба. Ушул улуттук форманы, кийимдерди каяктан аласыздар же кимден аласыздар? Биз эми баягы элдин маңдайында, көдүндө жүрөт дегенден кийин улуттук колоритте де бизде унутта калып бараткан ою чиймелерибиз бар экен. Унутта калып бараткан керек болсо сөйкө шакектерибиздин дагы зергерлердин арасында да калган бир унутта калып бараткан оюл чиймелер калыптыр. Ошонун баардыгын эске алуу менен эң негизгиси кыял бирикмеси менен иштешебиз. Андан сырткары мына жакында биздин сыймыгыбыз болуп баарыбыз сүйүнүп атабыз көчмөндөр оюнунда дагы ушул биздин Ак Бата студиясынын атынан жана ушул эжекебиз курактуу улуу муундагы апаларыбыздын атынан Радби эжекебиз барып ырдаганы турат, Кырчын жайлоосуна жакын арада кетет, эртең жолго чыгат. Кудай буйрса, ошо эжекебиз дагы ошол жерде дагы жаңы баягы унутта калып бараткан элечекти атайын буйртма менен кийим тиктирип дайынданып анан кийин баратат. Кудай буйрса эжекем да ал жөнүндө айтып кетер. Эртең барат экенсиз. Ооба, Кудай буйрса, эртең ошо эртең менен чыгабыз, эртең кечинде ошол жерде өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулайбыз. Биз өзүбүздүн курактуу апалар менен бир жакшы чыгарма бар. Анан ошо бир эле ошо чыгармага байланыштуу кылып, өзүбүздүн жанагындай айтып атпайбыз, буну жакшынакай илгерки өзүбүздүн апаларыбыздын элечектери болгон, чачыштуктары болгон, жакшынакай кийимдери болгон, ошондой улуттук кийим менен чыгып эртең
ырдап беребиз. Жакшы, Баарыңыздарды жакшылап ошого келиңиз. чакырабыз, жакшылап көрүп. Көңүл ачыңыздар. Кол чаап туруңуздар деңиз экрандан. Ой, экрандан кол чаап турабыз. Уланбай, сиз барасызбы? Көчмөндөр оюнуна биз жанагы 1000 комузчунун арасына катышканбыз. Машботой ойномокпуз. Бирок бул жактан ошол аз жакын калганда бул жактан биздин жумуштарыбыз чыгып калды. Окууларыбыз башталып дегендей ошондон бир аз Бар алдыда. Бар алдыда. Дагы да Эки жыл болот да ойнойсуң, андай. Кудай берсе. Рахмат, келип таң эртең ушундай жагымдуу жана кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушул Кыргыздын улуттук буюмдарын, улуттук ушундай каада салттарын алып, улуттук кийимдерин алып жүрө бериңиздер. Кыргыз жыттанган ушундай бизге жакын, жан дүйнөбүзгө жакын чыгармаларды аткарып жүрө беришиңиздерге биз тилектешпиз. Сиздерге да ийгилик. Сиздерге да чоң рахмат. Ийгилик коштолсун сиздерге. Сиздерге да ошол эл менен биздин ортобузда көпүрө болуп, биздин улуттук каада салтыбызды жайылтууга дагы салымыңыздарды кошконуңуздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин Ак Бата студиясынан дагы ушул каналга дагы Ак Бата тартуулайбыз. Чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Келип туруңуздар. Келип